Hı? Ne oldu? Geç geldin mi? Bol tezrak barayla. Bayatan beri kütüp duram. Toku, giyimlerin giy. Ana atını, özünün atını toku. Men özümkün tokuyum kızım. Ne oldu? Geç geldin mi? Bir жылдан бери улак чабып атат, анан өзү кичинесинен эле атка жакын эле. Ошо малдын арасында чоңойгондуктан ушу улакка барып, кызыгып, өзү көрүп эле мага айтпай көрүп жүргөн экен. Анан бир жылдан бери өзүнө ат алып берип, ушу чабып, ушул атты алганбыз. Өзүдөн Жүсүпбек деген чоң улакчынын аты, өзү деле палвандын аты. Аттан ат алмаштырып жүрдүк. Анан ат отурбайт, бунусу келет, ата бул бери мындай экен, барбайт экен галага дейт. Анан акыры анан ушуну сураштырып жүрүп анан ошо өзүдөн ушул атты 140 000 сомго алганбыз. Улакчынын Фрунзеде жашаган Жүсүпбек деген агаларыбыз бар. Ошонун аты келип анан ушуну алып келгенде анан ушул ат токтоду. Ушул атты чаабы ата жакшы экен деп ушуну менен чаап жүрөт азыр. Эми бир жылдан бери тынбай эле барабыз. Анан анын үстүнө корком мен өзүм деле, эми кыз бала бирөөнүн бүлөсү болгондуктан кызым деп акырын айтып, эми көңүлү калбасын деп, андай кылба сен акырын 5-5ке кошулам дейт, андай кылып командада чабам дейт. Өзү бастырат аттычы, өзү келет, өзү окуу күнү ошо эрте эле жооп сурап келип алат окууданчы. Ата кеттикпи деп. Анча мынча балдарга караганда бир 20 килограммды тамай көтөрөт. Өзү көтөрүп салат. Анан басканы деле азыр көрөсүңөр ордунан сразу басат, улакты деле. Айылдаштарым баары эле айтат, ака кызыңыз жакшы чыгып, берки укаларымдын ордуна ушул кызыңыз бала болуп калганда жакшы болмок экен депчи. Анан эми ушул кызым менен өзүм сыймыктанам. Кооптонгон учурларым болот. Салат, анан мен барба дейм, баягындай түтөп турган жерге салам ата дейт, аты жетет, бирок действительно жетип турган ат бул. Анан андай болосуң, мындай болосуң, бутуңу мындай кыл, андай кыл деп айтып турам. Айтып неме берип турсаң жакшы да, анан ошентип тартат. Анан сен элди караба дейм. Аны караба, муну караба, тарта бер деп эле ошентип неметем. Анан көбүркүсү кыз бала деп тартпайт мынданчы. Анан баягы чачын көрүп, немесин неметкенде эле тартпай калышат, уялыпчы. Кызым жүрөгү мени тарткан. Анан немелери, здоровьялары апасын тарткан. Өзү кайнелерим деле бардыгы улак чабат да. Кайнатам чоң киши, кайненем чоң киши, палван да. Атты 5 жашыман бери эле минем. Улакка быйылдан бери келдим. Былтырлары да эле кызыкчумун. Бирок атам мындай жашсың, денең каты элек деп жөнөтпөйт болчу. Быйылдан баштап келип баштадым. Биринчи улакка келгенимде улак аябай жакшы болгон. Анда мен атам менен келгем. Мен тургам ошол жерде, анда мен халат кийип келип алып, анан ошондо атам келип бир ашырайлы деди. Ошондо бир ашырып чапкандан кийин кызуугум мындай күчөп кеткен да. Классташтарым баары эле улакчы кыз, улакчы деп ошонун өзү. Анан ушул ат жагып алганыбызга бир 4-5 айдай болду. Ошо боюнча эле калды да. Мен ушул атты жакшы көрдүм. Саттырбайм. Сатам деп айткан эмес, кулагында кызытпайбыз. Башка аттарыбыз деле бар, ошолорду алып сатса болот. Көп жерде эле айтышат, барбай эле кой улакка, сен кызсың, ана-мына деп мындай айтышат көп эле. Мен өзүм кызыгуум болгондуктан алардын сөзүнө көңүл бурбайм. Мен ушул боюнча эле чабып калбайм да, быйылча чабып турам. Ошо эмди жылдарда эле чабам деген оюм бар. Суббота окусам, суббота воскресенье келип чабып турам. Улакка өзүм чын дили менен кызыгам. Чапканда ат катты кетип атканда шамдабай болуп, аттын жанына шамалдар келет. Ошондо мен мындай жүрөгүм башкача болуп, ошону жакшы көрөм да, аттын үстүндө катып кеткен аттардын үстүндө шамал болгондо. Арабтын аттарына кызыгам. Ошол арабтан кийин чоңоюп иштеп калсам, өзүм арабтардан атап келип, кыргыз аттарына коюп, ошо ат эме кылсам деген оюм бар. Кыргыздын аттары деле жакшы. Ошо арабтын аттары болгону күлүк да. Алардын күлүктүгү жагат. Ошол кыргыз беги алып келип эме кылса, кыргыз беден деле жакшы эме ат чыгат деп ойлойм. Күлүк аттар болот да, арабтын аттары. 5-классымда залга барчумун. Азыр барбайм тилекке каршы, бирок мен азыр деле үйүмөн өзүм ашыгам. Эме мындай ат жасап берген атам, ошондон алып булакты бияка кылып эме кылам.
машыгам. Өзүбүз үйдө анан кара жумуш деле кылабыз, ошондон деле машыгабыз. Туосал таланты бар мына кызга тән берип атабыз. Кыргызда мындай болгон эмес, бирок кыз сайкал деген болгон экен илгери. Аз деле баары бир ошонун урпактары немеси талантка тән бериш керек. Бул талантты токтото албайсың. Чаба берсин. Az да чабып атканына, ат салганын, эркек баладан ашык чабып атат. Нар жагында таланты бар экен, чаба берсин. Не дейбиз, ушундай кыздар өркүндөп өсө берсин. Кыргызда спортсмен чыга берсин. Бул спорт. Кичинесинен ошо жайлоого чыгабыз. Аттын үстүндө эле жүрдү өзү. Анан качып улакка барып атат азыр. Биз эми кыз бала кой дейин десең, жок, атасы экөө эле качып кетип, барып кызыгып атат да. Кичинесинде бул жерде атасы күлүк минип келип, анан ушул жерде элек да, эми бул кичине эле да. Анан келип эле ат ушуга мингизип коюптур да. Бир маалда чыксам эле ат гана десем, сезим айтып мингизип койдум дейт. Чыксам эле уже аны кетип атат да. Раса катуу кетти да. Эки аргашын карма деп эле ошого эле успейт аттым. Ошо эки аргашты эле кармап кете бериптир. Аны жүрөгүбүз чып кыйкырып атып, мындайдан барып эмесек, жолдон сурасак айтат, атыңар кетти үстүндө бир кичинекей эле бирөө кетти деп. Раса катуу кетиптир. Андан барып анан поляда ошо түшүп калыптыр да. Өзү эми түшүптүр да, эми дальше кетемби дегенде, анан атын кармап өзү келген. Ошондо кеткен да. Кызыгат экен да өзү. Балам бар, жуугандай эле. Чоң, мындан чоңго кызыкпайт. Минбейле кой, кыз баласың, атка кызыкпайлы кой. Сен деген али эрте сага. Сен жашсың десем, мага айтпай, ошол жакта улакка барып жүргөн экен. Аз-аздан. Анан көрүп калдык улакка чыкканын. Апасы менен жарышат экен, мага айтпай. Аякта ошо огородубузда, сарайыбызда апасы экөө. Аны дагы бирөөлөр айтты мына үйүндөгү укалары, акалары. Анан жөн койдум, мейли эми жарышса жарышыптыр. Анан улакка барып атыптыр. Эми билбейм, эми улакка барса келечеги кандай болот. Alın.